Кактус медиа жабылсын же ичинде иштеген курттарды тазаласын. Көп байкайм, Кактус медиа фейк маалымат же такталбаган маалымат таратат. Бир топ адам сотко берсе өзү эле жабылат. Профессионалдуу журналистиканы талкалап, хайп жаратуучулар журналист деп эсептелбейт. Офисине отуруп алып ойду тоону жазып, бир жактуу боло берсе болобу? Мындай сайттарга рейтинг деле керекпи? Жолтая пресса деген илгертен сөз бар. Жабылсын же ичинде иштеген курттарды тазалашсын, деп билдирди ал. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Камчыбек Ташиев чек арадагы абал нугуна түшкөнчө Баткенде болот. 28 январда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан тараптан Раджаббай Амадзада баштаган делегация менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу УКМК маалымдады. Жолугушууда эки тарап атышууну токтотууга жана аскерлерин чыгарып кетүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Андан сырткары атышуунун себептери жана келтирилген чыгым боюнча айыптоолор айтылды. УКМКнын төрагасы Ташиев кырдаалдын курчушуна алып келген тараптардын тирешүү аракеттерин дипломатиялык жол менен токтотуп, чыңалууну басаңдатуу боюнча бир катар конкреттүү чараларды сунуштады. Чыр-чатактын келип чыгуу себептерин аныктоо үчүн эки тараптуу комиссия түзүлсүн. Аскерлерди чек ара тилкелеринин чегинен чыгарып кетишсин. Чек арада коомдук тартипти сактаган чек арачылар менен милиция кызматкерлери гана калсын. Келишимдердин аткарылышы үчүн жоопкерчиликти делегациянын жетекчиси алат. Муну менен катар тараптар чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо маселесин тездетүүнү макулдашышты. Камчыбек Ташиев чек арадагы абал нугуна түшкөнгө чейин Баткенде болоорун белгиледи. Айрым Тажикстан жарандарынын чагымчыл кыйкырыктарына карабастан эки тараптын сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү аяктаганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Тажик бийлигинин провокацияга барган кадамдарынын негизги себептери. Тажикстан жакынкы мамлекеттер арасында изоляцияда калды. Географиялык жайгашкан шартына ылайык Афганистандагы кырдаал Кыргызстан менен болгон мамилеси тажик бийлигине тупикке такады. Кымбатчылык айыл чарба продукциясынын экспортунун кан буугандай токтошу элдин кыжырын кайнатып жатат. Бүгүнкү күндө Тажикстанда 1 литр бензин 70-75 сом, ал эми аймактарында 80 сомго чейин чыкты. Un, өсүмдүк майы, шекер жана башка күнүмдүк керектелүүчү товарлардын баасы бир кыйла кымбат. Кыргызстан азырынча бир тараптуу жолду жаап алгандыктан сырткы миграциядан которулган акча гана элден азын оолак сооротуп жатат. Өзбекстан менен болгон мамиле оңолуп кеткен жок. Эмомали Рахмон канчалык Шавкат Мирзиёевдин алдына төшөлбөсүн, Өзбекстандын Тажикстанга болгон мамилеси өзгөргөн жок. Анткени бул жерде тарыхый стратегиялык талаш маселелердин тамыры терең. Самарканд, Бухара, Хива, Сохтул маселелерине келгенде Өзбекстандын позициясы белгилүү. Тажикстанга караганда калкынын саны, аскери күчү жана мамлекеттин байлыгы жагынан алда канча күчтүү Өзбекстан Тажикстанды тоотпойт. Бул Каримов заманынан бери белгилүү. Ошондуктан темир жолду талкалап, көпүрөлөрдү бузуп салган. Бул маселелер да Тажикстандын баш оорусу. Наркокартель учурунда бириккен тажик оппозициясынын лидери Абдулла Нуринин эң жакын адамы катары белгилүү тала командири Искандар Шох Эмомали Рахмон менен тил табышканы Кыргызстан менен чектеш Согди облусунун күч органдарынын атаманы. Бүтүндөй бир область ошол кишинин кариги менен тең айланат. Ошол эле учурда Рахмондун кыздары, күйөө балдары менен бизнес өнөктөш. Айрым маалыматтарга караганда Афганистандан өндүрүлүп чыккан апиимди Россия Европага чейин сатуудагы наркокартелдин башында турат деген кеп бар. Демек бул жерде миллиардтаган кызыкчылык бар. Кыргызстан чек араны жаап алгандыктан Шохтун бизнеси токтоду. Бул дагы чыр-чатактын негизги себептеринин бири. Бийлик трансформациясы, мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн дээрлик бийлик алмашты. Ислам Каримов, Сапар Мурат Ниязов табият мыйзамы менен бийлигин бошотсо, мындан 2 жыл мурунку казак президенти Нурсултан Назарбаевдин күтүүсүз бийликтен кетип, Ордун Токаев бошотуп бериши Эмомали Рахмонго катуу сокку урду. Жалгыз уулу Рустам Рахмон тажик бийлигинде баш айланткан карьера жасаса да, жаштык кылып бийликти консолидация кылганга азырынча алы жетпейт. Мына ошондуктан Рахмон уулун стратегиялык өнөктөш мамлекет башчыларына тартынбай эле тааныштырып чыкты. Путин, Токаев, Мирзиёев менен ымалак түздүргөнгө болгон аракети канчалык ишке ашат, аны айтуу азырынча эрте. Рахмондогу негизги баш оору бийликти уулунан башкага өткөрүү канчалык опурталдуу экенин Кыргызстандагы Атамбаев, Жээнбеков, Казакстандагы Назарбаев, Токаев тандеминен кийин толук билди. Ал эми Тажикстанда Рахмондордун үй бүлөсү менен карапайым калк сүйүп турган жок. Бүтүндөй бир мамлекеттин байлыгы жалгыз үй бүлөгө иштеп жатканын көрүп жатышат. Ага кошулташыл Афганистандагы талиптер ички диний кырдаал жарылганы араң турат.
Мына ушундай шартта карапайым калкты алаксытуу үчүнчү өлкөдөн жардам сурап, алардын колу менен Кыргызстанга провокация жасоо тажик бийлигинин терең ойлонулган кадамы. Бул мисалдарды биз туура колдоо менен жыйынтык чыгарышыбыз керек жана азыркы кырдаалда бир муштумга түйүлүү максатка ылайык. Төлөгөн Сулайманов, Булак, Назар Ньюс, Чекирке ИЖ. Камчыбек Ташиев: кечээ чек арада орун алган чырдан кийин тажик тарап сабак алат деген ойдомун. Тажикстан менен болгон чыр-чатактан улам эвакуацияланган жарандар 28 январь күнү кечке чейин үйлөрүндө болуп калышы керек. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев тажик тарап менен өткөн жолугушуудан кийин билдирди. Чек арада чыккан чырдан кийин тажик тарап бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыктарын аткарат деген ойдобуз. Жана кечээки чырдан кийин булар сабак алып калыштыго. Демек булар аткарууга мажбур болушат деген ойдомун, деди Ташиев. Мындан тышкары УКМКнын башчысы 28 январь күнү кечке чейин эвакуацияланган жарандар үйлөрүндө болуп калышы керектигин билдирди. Белгилей кетсек, 27 январда Тажикстандын аскерлери Ош-Исфана жолун тосуп алгандыгы кабарланган. Чек ара кызматынан 4 көчөдө абал чыңалууда экенин билдирип, Тажикстан тарап миномет жана гранатомётторду колдонуп жатканын билдирди. 28 январга караган түнү саат 00:20 карата эки тараптын аскер кызматкерлеринин ок атышуусу көчө бою жана Дахма жерлигинде болуп жатканы белгилүү болду. Ок атышуунун кесепетинен 7 кыргыз жараны жабыркады. Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасында жакын аймактардагы ок атышуу токтоп, 28 январь саат 08:00 карата абал турукту. Чек арадагы аскерлер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Булак, Супер, Чекирке ИЖ. Биздики бул жолу да сынга кабылды. Кышкы Олимп оюндарына коңшу өлкөнүн спортчулары кандай форма кийип барат? Социалдык тармактарда кыргыз спортчусунун Пекинде өтө турган кышкы Олимп оюндарына кийип бара турган формасы сынга алынды. Анда спортчунун узун өңү күрөң болгон күрмөнү кийип турганын көрүүгө болот. Ал арада аталган Олимп оюндарына коңшу Казакстандын спортчулары кандай форма кийип бараарына баам салып көрөлүк. Коңшу өлкөнүн спортчулары кийип турган форманын казакстандык жана орусиялык брендтердин негиздөөчүлөрү тигишкен. Буга чейин да кыргыз спортчуларынын 2021 жылы Токио Олимпиадасына кийип барган формалары талкуу жараткан. Булак, Супер, Чекирке ИЖ. Төрөбаев: Ташиев депутаттык мандатын тапшырбайт. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин мандаты боюнча маселе журналисттик иликтөөдөн кийин жаралды деп билдирди. Ата журт Кыргызстан фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев. Шайырбек Ташиев фракцияга кайрылып, эгерде мандатын тапшырса, анда күнөөлүү экенин мойнуна алган болуп калаарын билдирди. Баары бир тараптуу болбошу үчүн биз спикерден текшерүү жүргүзүүнү сурандык, деди Төрөбаев. Ал Шайырбек Ташиев Ата журт Кыргызстан фракциясынын мүчөсү болгону үчүн фракция спикердин атына кат жолдогонун кошумчалады. Мандатын тапшыруу боюнча чечимди депутат өзү кабыл алат. Биз ага мандатты тапшыр же тапшырба деп айта албайбыз. Териштирүү бүткөнчө Шайырбек Ташиев депутаттык мандатын тапшырбайт, деди Төрөбаев. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бир тууган иниси Шайырбек Ташиевден депутаттык мандатын тапшырууну суранганын айткан. Шайырбек Ташиев Жалал Абадтан бир мандаттуу округунан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Парламентте Ата журт Кыргызстан фракциясына кошулган. Эгерде Шайырбек Ташиев депутаттык мандатын тапшырса, анда Жалал Абад бир мандаттуу округунда кайрадан шайлоо өтөт. Булак, Назар Ньюс, Чекирке ИЖ. Садыр Жапаровдун президенттик бир жылы сүрөттөрдө туура бир жыл мурун 2021 жылдын 28 январында Садыр Жапаров өлкө президенти кызматына киришип, Кыргыз Республикасынын элине ант берген. Садыр Жапаровдун Кыргызстандын президентинин кызматына келгенине бир жылдыгына арналган сүрөттөрдүн сериясын, анын ичинде буга чейин жарыяланбаган кадрларды сунуштайбыз. Султан Досалиев.